Hazreti Abu Bakырдың қызы Асма радиаллаху анху хижрат туралы мындайча баяндайды. Біз Меккеде жашап тұрғанымызда пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам күніне 2 жолы ертелі кеч біздің үйге келчү. Хижрат қыла тұрған күні шаш кеченде үйге келатқанын көріп, атама: "Атаке, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам башын ұрып алып үйге келетат. Бұл уақытта келчі емес эле го" дедім. Атам маға: "Ата-энем аға садаға болсын, демек бір оғлуттуу окуя болса керек" dedi эле. Ал эми Азирет Айша ал күн тууралуу төмөндөгүчө баяндайт. Bir күнү шашке маалда үйдө олтурсам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эшиктин алдына келип кирүүгө уруксат сурады. Атам Абу Бакыр аны ичкери киргизип, ага орун бошотту. Пайгамбарыбыз жайланышып отурган соң Абу Бакырге: "Үйдөгүлөрдү сыртка чыгара турчу" деди. Абу Бакыр радиаллаху анху: "Булар өз үй бүлөң" деди. Башка бир риваят боюнча арабызда жат киши жок, бул жерде 2 кызым бар эле деди. Андан кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Бакырдын ортосунда төмөндөгүдөй маек жүрдү. Мага хижрат кылууга уруксат берилди. Ата-энем сенден садага кетсин, мен да сиз менен аттансам болобу деди Абу Бакыр. Пайгамбарыбыз: "Болот." Азирети Абу Бакыр кубангандан ыйлап жиберди. Ал ушундай күн болуп калаарын күтүп, алдын ала камынып 2 төө багып жүргөн. "Камдап жүргөн 2 төөмдүн бирөөсүн алыңыз" деди атам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага: "Сатып алуу жолу менен гана алам" деп айтты. Алымдардын айтуусу боюнча пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам төөнүн бирин сатып гана алаарын айтканы Алла жолундагы хижрат акча жана күч кубат менен аткарылуучу ибадат экенин билдирүүсү эле. Азирет Айшанын баянын андан нары төмөнкүдөй улайт. Дароо сапарга чыгуу камылгасын көрө баштадык. Жол азыкка бир койдун бышкан этин кошо салдык. Сиңдим Асма радиаллаху анху курунан кесип, азык салынган баштыктын оозун байлады. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен атам Савр үңкүрүнө барып 3 күн турушту. Савр үңкүрү Меккенин жанында. Ал жерге биринчи болуп Савр бин Абдул Манаф чыккандыктан ошонун аты менен аталып калган. Bir rivayatta Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Бакыр радиаллаху анху Азирети Абу Бакырдын үйүнүн арткы эшигинен чыккан айтылат. Ошондой эле жолдо аларга Абу Жахилдин жолукканы, бирок Алла Таала Абу Жахилге аларды көрсөтпөй койгону да булактарда бар. Азирети Асманын айтуусу боюнча Азирети Абу Бакыр колунда болгон 5000 дирхамы менен сапарга чыккан. Курайшыктар пайгамбарыбызды Меккени түп көтөрө издешти. Аллахтын элчисин колдон чыгарып жибергенине каттуу кайгырып, аны кармап келген кишиге 100 төө сыйлык берерин жарыя кылышты. Бул сыйлыкка кызыккан элдин баары дүрбөлөң түшүп жүрүп, 2 жолоочунун Савр тоосу тарапка кеткенин билип, из кууп жөнөштү. Из түз эле Савр үңкүрүнүн алдына чейин барды. Кады Ияз аркылуу келген риваят боюнча Савр тоосу пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам: "О Аллахтын элчиси, менден кач, анткени сенин куттуу каның менин үстүмө төгүлсө, Алла Тааланын каарына каламбы деп корком" деп айткан. Алла Таала ал үңкүрдүн алдына бир бадал өстүрдү. Бул бадал үңкүрдүн жолун каапарлардан жашырды. Бир жөргөмүшкө үңкүрдүн оозуна келе жаткан тартууну буйурду. Бир жуп жапайы көгүчкөн үңкүрдүн кире беришине уя салды. Булардын баары мушриктерди күмөндөntүп, үңкүргө кирүүдөн баш тартырды. Азыркы учурда харам аймагындагы көгүчкөндөр ошол Савр үңкүрүнүн оозуна уя салган көгүчкөндөрдүн тукум экени айтылат. Алар ошол күнү пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам жашырып калышканы үчүн көбөйүп, коопсуз жайда жашоо менен сыйланышкан дешет. Курайш уруусунан чыккан из кубарлар Мухаммедти саллаллаху алейхи вассалам карма берип, сыйлыкка 100 төө алыш үчүн шайма-шай куралданып, күлүп аттарды минип алып, үңкүргө чейин жетип келишти. Үңкүргө жеткенде бирөө атынан түшүп, жакындап келип, уясында беймарал жумуртка басып жаткан көгүчкөндү көрдү. Натыйжада артындагыларга кайрылып, уяда кептер жатканын, демек бул жерге эч ким кирбегенин айтты. Буга карабай жигиттердин бири: "Ушунча келген соң, ичине кирип көрбөйлүбү" деди.
Бирок алардын арасында турган Умайя бин Халяф ага бош үңкүргө кирип эмне кыласың? Ишенбесең тетиги жөргөмүштүн желесин карап көрчү. Тим эле Мухаммед төрөлүктө эле жайылган немедей катмар болуп жабылып калыптыр. Эгер бул жерге бирөө жарым кирсе, көгүчкөндөр эчак уясын таштап учуп, тиги желе бузулуп калмак деди. Бул жүйөгө эми даана ынанган Курайш жигиттери үңкүргө кирүүдөн баш тартып, андан нары жүрүп кетишти. Алардын минтип сүйлөшкөнү үңкүрдөгү пайгамбарыбызга кадимкидей угулуп турду. Ушундан улам ал Алла Таала өзүн душмандардан коргогонун түшүндү. Бухари менен Муслимдин Азирети Аннастан радиаллаху анху риваят кылганы боюнча Абу Бакр радиаллаху анху ушинтип айткан. Үңкүрдө отурганыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эгер куугандар буттарынын учун эле карашса, бизди көрүшмөк дедим. Пайгамбарыбыз болсо, үчүнчүсү Алла болгон эки киши тууралуу кандай ойдосуң деди. Кээ бир тарых китептеринде Абу Бакрдын бул сөзүнө жооп катары Алланын элчисинин алар бизди көздөй келишсе, биз бул жактан кетмекпиз дегени риваят кылынат. Абу Бакр пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жагын караганда үңкүрдүн капталы ачылып, нары жагынан керилип жаткан деңиз менен жээкти карай сүзүп келе жаткан кемени көргөн. Хасан Басринин риваяты боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Бакр радиаллаху анху түндөсү үңкүрдү көздөй баратканда, Абу Бакр радиаллаху анху бирде Алланын элчисинин алдына түшүп, бирде алтын өтүп басканын айтат. Пайгамбарыбыз андан эмнеге мындай кылып жатканын сураганда, Азирет Абу Бакр жол баштап баратканымды эстесем алдыңан, сакчы болуп баратканымды эстесем артыңан басам деп жооп берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, эгер бир нерсе болсо, мен үчүн өлүүгө даярсыңбы деп сураганда, Абу Бакр эч күмөндөнбөй туруп, сени пайгамбарлык милдети менен жиберген Аллага касам ичип, мен даярмын дейт. Үңкүргө барганда Азирет Абу Бакр, Алланын элчиси, сиз бул жерде күтө туруңуз, мен үңкүрдү карап тазалап чыгайын деп ичкери кирип, үңкүрдүн ичин бир сыйра жыйнаштырып, үстүндөгү чепкенин майдалап жыртып, жылан пылан чаян паяндардын ийини тууралуу тешиктин баарын бүтөгөн. Бирок эң аягында бир тешикке чепкенин айрындысы жетпей ачык калган. Кийин экөө киргенде Азирет Абу Бакр радиаллаху анху ошол тешиктен бир зыяндуу нерсе чыгып, Алланын элчисин чагып албасын деп согончогу менен тосуп отурду. Айткандай эле бир маалда ал жактан бир нерсе чыгып келип, Азирет Абу Бакрдын радиаллаху анху согончогун чагып алды. Бирок ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ойготпош үчүн дымын да чыгарган жок. Болгону жан ушунча ачышып кеткендиктен көзүнөн сыгылып чыккан бир тамчы жаш Алланын элчисинин бетине тамып кетти. Ошондон улам ал ойгонуп, Абу Бакр, сага эмне болду деп сурады. Ат-энем сенден садака кетсин, пайгамбарым. Таманымды жыланыбы, чаяныбы иши кылса бир нерсе чагып алды деп жооп берди. Пайгамбарыбыз чагылган жерге шилекейин сүрттү эле, заматта ал жер айыгып оорубай калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден бейшемби күнү чыгып, үңкүрдө 3 күн түнөгөн соң дүйшөмбү күнү Мадинаны карай жөнөп кеткен. Бул окуя Раббиул Аввал айынын баштарында болгон эле. Ошол айдын 2-чи жума күнү 2 жолоочу Мадинага жете барды. Айтууларга караганда, Закария аттуу такыба киши катуу ооруп, өлүм алдында жаткан эле. Аңгыча жанына бир досу келип, «Ла илаха иллаллах, Мухаммад Расулуллах» деп келме айттырганга аракет кылат. Бирок кеселиман кабагын бүркөп, келмени айтпай коет. Досу 2-чи жолу кайталайт. Ал бул жолу да айтуудан баш тартат. 3-чү жолу такыр эле айтпайм деп каршы чыгып, анан эсинен танып, досунун тизесине жыгылат. Бир топко чейин ошол абалда жаткан соң көзүн ачып досунан «Мага бир нерсе деп айттыңбы?» деп сурайт. Ал «Ооба, сага 3 жолу келмени айттырайын десем, 2 жолу кабагыңды түйүп, 3-чү жолкусунда айтпайм деп жооп бердиң» дейт. Ошондо такыба адам өз башынан өткөн абалын мынтип баяндап берет. «Мага шайтан келди. Колуна бир чөйчөк суу кармап алыптыр. Оң жагыма келип чөйчөкчү чайкай, кармап туруп, суу ичесиңби деп сурады. «Ооба» дедим.
ал Иса Алланын уулу деп айтсаң берем деді. Ошенткенде жиним келип, жүзүмдү буруп кеттим. Анан сол жагыман келип да ошол сөздүн кайталады. Бул жолу да баш тарттым. Үчүнчү жолу да ошентип келгенде, жок, айтпайм дедим. Муна ошондо суу куюлган чөйчөгүн ыргытып жиберип, көздөн кайын болду. Ошентип мен сенин эмес, шайтандын сөзүнөн баш тартып жаткам. Эми келимени айтсам болот деди да, ашхаду ан ла илаха илlalloh ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп келимени айтты. Айтуулар боюнча Умар бин Абдул-Азиз рахматуллоху алейхи айткан. Такуа пенделердин бири шайтан адам баласынын кайсыл жеринде болоорун көрсөтүшүн тилеп Аллага жалбарат. Анан түшүндө туп-тунук айнек сымал ичи тышы көрүнгөн бир кишинин денесин көрөт. Шайтан дененин башы, ийин менен кулактын ортосундагы көңдөйчөдө жана сол ийинде бака кейпинде отурганын көрөт. Анын узун ичке тумшугу бар экен. Адам Алла Тааланын атын атаганда бака кейпиндеги шайтан көрүнбөй калып жатканын байкайт. О жараткан Алла, каргыш алгыр шайтандан жана башка душмандардан сакта. Пайгамбарлардын акыркысы болгон Мухаммеддин саллаллаху алейхи ва саллям урматына сага зикир жана шүгүр кылышыбызга жардам бере көр.